Ал жапкычтын ичинен кие турган чапан чымкый көк жүндөн токулсун. Ал чапанга туюк жака чыгарылсын. Сооттун жээгиндей болуп жыртылбаш үчүн жаканын жээги кыюулансын. Көк, жакут, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү чыйрак жиптерден анын этегине тегерете чачы жасап, чачылардын араларына алтын жылаажындарды тагып кой. Алтын жылаажындар менен чачылар чапандын этегине алмак салмак кыдырата тагылсын. Арын ал чапанды теңирге ибадат кылып жатканда кийсин. Ал өлүп калбаш үчүн теңирдин алдында ыйык жайга кирип чыкканда жылаажындары шыңгыраганы угулуп турсун. Таза алтынды жылмалап тактача жасап, анын бетине теңирге арналган деп чегип жаз. Аны ачык көк жип менен кидарга байла, ал кидардын алды жагында болсун. Ал Аарондун чекесинде дайыма байланып турсун. Ысрайыл уулдары курмандыкка алып келген курмандыктардын кемчиликтерин ал өз мойнуна көтөрөт. Теңир аларды курмандыктарын кабыл алыш үчүн ал ар дайым анын чекесинде болсун. Зыгыр бууласынан узун көйнөк току, ошондой эле зыгыр бууласынан кидар жана саймалуу бел кырчоо жаса. Аарондун уулдарына да узун көйнөк, бел кырчоо, сый жана жарашык үчүн баш кийим даярда. Аларды бир туганың Ааронга жана анын уулдарына кийгизип, аларды майлоочу май менен майлап, аларга укук берип, ыйык кызмат кылуучу кылып дайында. Ошондо алар менин ыйык кызмат кылуучуларым болушат. Аларга зыгыр бууласынан белинен тизесине чейин жеткен жылаңач этин жаба турган ич кийим току. Ал кийимдерди Аарон жана анын уулдары жыйын чатырына кирерде, же курмандык чалынуучу жайга жакын келерде, ыйык жайга ибадат кылуу үчүн, өздөрү күнөөгө батып өлбөш үчүн кийип жүрүшсүн. Бул мыйзам ага жана анын укум тукумуна түбөлүккө калсын.